Arzon kömür kep koyan ekan, shunda suyunib ketdi. Мунажат Ирисматова Араванда 4 сом 80 тыйындан көмүр сатылып жатканын угуп, 2 тонна алуу үчүн келген. Ал буга чейин кара алтындын баасы кымбат болгондуктан сатып алууга мүмкүнчүлүгү болбой жатканын айтат. Мынтип бүгүн арзандатылган көмүр сатуу жайынын ачылганына кубанып турган чагы. Азыр энди үйдө азмас көмүр алып койдум. Буга чейин азыраак көмүр алганбыз. Азыр Араванда 7 сом 50 тыйынга чейин сатылууда. Бүгүн 5 сомго чейин сатылып жатканын угуп аябай кубандым. Абышкам пенсия албайт. Менин пенсияма алып жатабыз. Нема? Ушул тапта Араванда 4 жерде арзан көмүр сатуу пункту ачылды. Мында баалар 4 сом 70 тыйындан тартып 5 сомго чейин болууда. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөргө акысыз көмүр берүү да каралган. Бул көмүрдү биз эң баягы от жагуу мезгилинде ошол өзү базар жана мамилеси өзү айтат. Ошондо элибиз алып калыптанып калганда, өтпөй калганга чейин мындайча айтканда болгонго чейин алып келип ошол механизмди иштетип туралы деп тартип ушундай. Саткандан кийин эле көмүр өзү асая түшкөндө кайра эле келип машиналар жөнөтүп, улам толуктап восполнение кылып турабыз. Күнүгө эми ушул бизге 80ден 100 тоннага чейин түшүп атат да, анан азыр мына буйруса жакшы кетип атат да. Күнүгө биздин орто эсеп менен 80-90 тонна өтүп атат. Ош облусунда бүгүнкү күндө 30 жерде мына ушундай базалар ачылды. Жергиликтүү бийлик мында кышы бою баалар бир калыпта сакталат деп убада берүүдө. Каалаган адам канча тонна ала турган болсо, ал келип алып кете берсин. Жанагы социалдык айтып атпаймынбы? Ал ошол мисалга алайда, мисалга өзгөндө ошол айыл өкмөттөргө тиештүү жерден көмүр кендер чыккан болсо, ошолор сос пакет берип атат. Андан тышкары ошол колунда жок кишилерге бекер көмүрлөрдү берип атат алар. Эми чынын айтканда мына көмүрдү көрүп атабыз, сапаты аябай эле жакшы экен. Бул жерде мына бардыгы эле терилген көмүрдө чоң көмүрлөр экен. Баягы майда көмүрлөрдү көрбөй жатабыз азырчы. Анан калориясы дагы жакшы. Бул азыр биз келип турган сураштырсам, бул биздеги могу жердеги бел алма деген көмүр кендин көмүрү болот экен, көмүр экен ошо. Суук түшөрү менен көмүрдүн баасы кескин көтөрүлүп, 7 сом 50 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми арзан көмүр саткан базалар кышы бою иштей турганы айтылып жатат. Бирок бул канчалык иш жүзүндө аткарылат, аны убакыт көрсөтөт. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.